Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле кен казып алуучу аймакта болуп жаткан жарылууларды көрөбүз. Бул жерде Шукум Хиллс деп аталган көмүр шахтасы бар эле. Шахтада өтө көп адамдар эмгектенип, көмүр казуу иштери кызуу жүрүп жаткан эле. Бул жердин жетекчиси Пол өзүнүн баласы менен ошол жарылуу болгон аймактарда сүйлөшүп жаткан болчу. Бир көз ирмемде эле күтүлбөгөн жерден түшүнүксүз нерсе анын баласын чаңдын арасында сүйрөп кетип, ал түшүнүксүз нерсе Полду да жарадар кылганга жетишкендиктен, Пол эч нерсе кыла албай эле паралич болуп ошол жерде жатып калат. Ошол окуядан кийин арадан бир канча жылдар өтүп, Ариана деген кыз ушул Шукум Хиллс шахтасы боюнча бир катар жашыруун маалыматтарды таап алып окуп жатканын көрөбүз. Көрсө ал ушундай нерселерге өтө кызыгып, ар кайсы жерлерди изилдегендиктен, чоң окуу жай аны атайын окумуштуулардын тобун жетектеп, ошол жашырылган Шукум Хиллс шахтасын жашыруун изилдөөгө жөнөтүшөт. Көрсө баягы бир канча жылдар мурун кадимкидей эле иштеп жаткан көмүр шахтасы бир кездерде жабылып, жашыртылып, карта беттеринен дагы өчүртүлүп салынган экен. Ошондуктан азыркы күндө эч ким ушундай көмүр казуучу шахта болгонун, анын кайсыл жерде жайгашкандыгынан, кандай аталарынан эч кимдин кабары жок. Албетте унаада келе жаткан Ариана жана башка окумуштуулар гана ошол Шукум Хиллс шахтасы жөнүндө аз-маз маалыматтарды билишчү. Алар ошол мурун шахта болгон жерди болжолдоп келишип, бирок шахтанын так кайсыл жерде экендигин билбей жатышкандыктан, Ариана жол боюндагы бир канча үйдүн жанына токтоп, дүкөн сыяктуу болгон үйгө кирип барат дагы ал жактагы адамдан ушул аймакта мурун Шукум Хиллс деген көмүр шахтасы бар болчу экен. Бирок ал жер алдынан чыккан жаратылыш газынан улам өрттөнүп кеткен дешет. Ошол шахтанын кайсыл жакта экенин айтып бере албайсызбы деп сураса, дүкөнчү Арианага карап, мен мындай шахтаны биринчи жолу угуп жатам деп коет. Бирок Ариана дагы ал адамдын калп айтып жатканын сезип, улам суроолорун бере баштаса, ал адам Арианага карап, силер унааңарга отуруп кайдан келген болсоңор ошол жакка кайтып кетсеңер, өзүңөр үчүн абдан сонун болот деп айтат. Анда Ариана демек шахта ушул эле аймакта экен, аны издеш керек деп унаасына кеткенде, дүкөнчү рациясын алып кимдир бирөөгө кабар бере баштайт. Ариана унаасын айдап айылдан чыгаар менен эле бир унаа алардын артынан пайда болуп кубалап жөнөдү. Ариана дагы катуу ылдамдык менен айдап качып жөнөп, бирок бир жерден кубалап келе жаткан унаа ылдамдыгын азайтып токтоп калганын көрүшөт. Анда Ариана алдыраак айдап барып токой жакка кирип токтоп, күтүп турушса жанагы кубалап келе жаткан унаа кайрадан алардын артынан өтүп кетти. Ошондо Ариана демек жанагы кубалап келе жаткан унаа токтоп калган жерде шахтага кеткен жол бар болсо керек. Алар бизди шахтаны көрбөй калсын деп эптеп кубалап жибергиси келди. Ошол жака барып көрөлүчү деп артка кайрылып барышса, чындап эле ошол жерде токой аралап кеткен жол бар экен. Токой аралап бара жатышып, алар электр тогу менен чыңалган тосмого туш келишип, унааны токтотуп коюп бактар аркылуу тосмодон ашып өтүшөт. Команда ошондо биз чындап эле Шукум Хиллс шахтасын таптык окшойт деп баамдашып, окумуштуу изилдөөчүлөрдүн максаты бир канча жылдар мурун жаратылыш газынан улам күйүп кеткен шахтанын тереңдигинен баалуу металлдарды жана да адамзаттын ишмердүүлүгүнө керек болгон пайдалуу заттарды изилдөөлөрү керек болчу. Кечинде алар ошол аймактардын биринде от жагып түнөп калышып, Дарен жана экинчи окумуштуу бири-биринен талаша кетишет. Дарен бул Шукум Хиллс шахтасынын жоголуп кетишин илимий жактан түшүндүрүп, шахтачылар болгону жер алдын тереңдеп казып жатып, жер алдынан жаратылыш газы чыгып калган. Ошондон улам миңдеген жумушчулар өлүп кетип, тез эле өрт да чыгып, бул жерде бир канча жылдар бою жаратылыш газы жалындап күйүп турган деп түшүндүрсө, экинчи окумуштуу анын сөзүнө кошулбай, шахтачылар бул шахтаны өтө терең казып салышкан. Менимче жер алдынан өтө сырдуу бир нерсе чыкса керек. Ошол себептен бул шахтаны эч кимге билгизбей жаап жашырып салышты да. Болбосо жөндөн жөн эле шахтаны жашыра беришмек беле деп талаша кетишет. Жергиликтүү жашоочулар болсо түндө тосмодогу электр тогу үзүлүп калганын көрүшүп, дароо эле айлана тегеректи кароого алып жатышканда, алардын бирин түшүнүксүз жандык тездик менен өлтүргөнүн көрөбүз. Калгандары болсо тосмодогу токту улаштырып жатышса, ал жерге Пол келип, биз жанагы окумуштуулардын тобун бул жерден эртерээк кетиришибиз керек деп айтат. Кийинки көрүнүштө Дарен менен Ариан сүйлөшүп жатышат. Дарен Арианга, биздин топто бирөөбүздөн башкабыздын баары геологторбуз. Негизи биз бул жерди изилдеп жатканыбыздын эки максаты бар. Биринчиси бул шахтада мурун эмне болгонун, эмне болуп жабылып калгандыгын изилдесек. Экинчиси биз бул шахтанын тереңдиктеринен өтө сейрек кездешүүчү зат антрацит бар деп божомолдоп жатабыз. Биз жакшылап изилдеп ошол антрацитти табышыбыз керек деп айтат. Эртеси алар токой аралап Шукум Хиллс шахтасын көздөй жөнөшүп, бир кезде баягы унаа ал жакты кыдырып жүргөнүн көрүшүп, жашынып калышат. Алар андан ары жол жүрүп отурушуп Шукум Хиллс шахтасына жетип келишип, дагы эле жер алдынан аптаптуу ысык чыгып жатканы сезилип жаткандыктан, чындап эле бул шахта жаратылыш газынан улам өрттөнүп жок болгондугуна ишенишет. Ошол жерде иштеген жумушчулардын жашаганын, үйлөрүн көрүшкөндөн кийин алар ары жактан шахтанын оозун көрүшөт. Ар кандай тереңдиктерге кирген шахтанын эң чоң оозу да ушул жерде жайгашкан.
Бирок бул оозду дагы чоң темирлер менен бекитишип, электр тогуна улап салышыптыр. Команда дароо эле электр тогун үзүшөт да. Бир канча темирди алышып дароо эле өздөрүнүн аппаратын тереңдикке сала башташат. Аппаратты тереңдикке аркан менен бир топко түшүрүшкөндөн кийин бул жерде чындап эле антрацит бар экендигин аныкташып сүйүнө башташат. Бирок Дери тереңдиктен сканер аркылуу кандайдыр бир үндөр угулуп жаткандыгын айтат. Ал сүйлөп жатып байкабастан аркандын да ортосун басып алган эле. Күтүлбөгөн жерден арканды кимдир бирөө тарта баштап, аркан теринин бутуна оролуп калат да. А дегенче болбой эле аркан менен сүйрөлүп барып жанагы чоң анга түшүп кетти. Команда болсо аны кармап калганга жетишпей таң калып эле калып калышат. Дароо эле тез чечимдерди кабыл алышып, Ариана менен Джейми аркандарды байланып тереңдикке түшө башташты. Алар түшүп кетери менен эле ал жерде баягы унаа пайда болуп, ичинен Дейл деген адам куралчан түшүп келет да. Шахтанын оозу ачылып, ал жака адамдар түшүп кеткенин көрүп ачууланып, ал жердегилер канча суранса деле болбой арканды кесип салмакчы болуп, тезинен кайра шахтанын оозун жапмакчы боло баштайт. Ал арканды кесе баштаганда Шон төмөнгө түшүп кеткендерди куткарып калуу үчүн Дейлди башка чаап уктатып салды. Көп өтпөй эле Джейми менен Ариана кайрадан жогору чыгышат. Себеби төмөн жактагы газ ууланып калууга мүмкүн эле. Өкүнүчтүүсү Терини жер жутуп кеткендей эле дайыны жок болгондуктан алар аны таба албай чыгышат. Ошондо алар Дейлдин унаасын айдашат да бул аймакка жардам чакырууга жөнөп кетишет. Бирок жолдон унаанын дөңгөлөктөрү тыгылып такыр эле чыга албай калгандыктан алар андан ары жөө кеткенге туура келди. Караңгы кирип калганда жанагы чуңкурдун жанында ойгонгон Дейл башка адамдарга байланышка чыгып кабар бергенге жетишип, бирок ошол эле замат аны чуңкурдан чыккан түшүнүксүз жандык өлтүргөнүн көрөбүз. Команда дагы караңгы түндө токоярлап өздөрүнүн унаасына жеткенге аракет кылышып, бирок ар кандай үндөр чыга баштагандыктан Ариана түнкү дүрбүсү менен карай баштайт. Үндөр ар кайсы жактан чыгып коркутуп отуруп, түшүнүксүз жандыктардын бири Шонду сүйрөп кетет. Калгандары болсо болушунча качкандан башка эч нерсе кыла алышкан жок. Бактыга жараша жергиликтүү жашоочулардын бири унаа менен келип калып, окумуштуулардын тобун андан ары алып кетти. Ошентип жергиликтүү жашоочулар аман калган үчөөнү бир үйгө алып келишип, бирок аларга бүт баары ачууланып жатышты. Пол ал жерге келет да жанагы окумуштууларга баардыгын түшүндүрүп айтып бере баштап, Дери болсо ага биз бул жерге геологиялык изилдөөлөр боюнча гана келгенбиз деп айтса, Пол ага кандай болгон күндө да силер туура эмес кылдыңар. Бул жерден жер алдынан кандайдыр бир түшүнүксүз жандыктар чыгып жатат. Шахтанын бир канча жылдар мурун жабылып калганынын себеби дагы ошондо. Мен шахтанын жетекчиси болсом дагы баардыгынан баш тартып, ушул күнгө чейин өз айылыбызды, элибизди коргоп келебиз. Силер шахтанын чоң оозундагы электр тогунан үзүп ачып салыпсыңар. Эми ал жандыктар дагы да жайнап чыга баштайт. Биздин изилдөөлөрүбүзгө караганда булар биз сыяктуу эле чоңдукка ээ болуп, дал эле кумурсканын уюгундай болуп, жер алдындагы үңкүрлөрдүн баардыгын ээлеп жашашат экен. Байкашыбызча булардын саны дагы өтө көп экен деп айтып берет. Дал ошол учурда башка жашоочулар аларга чала башташып, көрсө бул кезде шахтанын чоң оозунан чыккан жырткычтар өтө эле көбөйүп кетиптир. Эми ал жердеги жергиликтүү жашоочулардын баардыгы коопсуз деген жактарга качышы керек болуп калды. Ар кайсы жерден ар кайсы адамдар курман болуп отуруп, үчөө жергиликтүү жашоочулар менен бирге бир жер төлөөгө келип бекинип калышат. Бирок жырткычтар үн чыккан жерге дароо келишкендиктен аларды да байкап калышып, эми аларга ошол жер төлөө аркылуу жер астындагы шахталарга кирүүчү жолдор менен качууга туура келип калды. Башкалары дагы өлүп жок болгондон кийин Шелби деген аял жырткычтарды алаксытып турмакчы болуп, Дери, Ариана жана Джеймсти качырып жиберет. Үчөө шахта аралап канча качпасын жырткычтар алардын аркасынан жакындагандан жакындап келе берип, үчөө шахтанын ичиндеги тосмого жетишкен кезде Джейми гранатаны алып жардырмакчы болуп, бирок ал жардырганча болбой эле жырткыч анын жанына келип калат. Граната ошол жерден жарылып, жырткыч менен кошо Джейми дагы көз жумду. Дарен менен Ариана андан ары бир топко чейин качып жүрүп отурушуп, бир кезде Дарен чарчап эле отуруп калды. Ал буга чейин эле жарадар болуп калгандыктан эми андан ары качууга алы келбей калды. Ошондо ал Ариандан кечирим сурап, бүт баарына мен күнөөлүүмүн, анткени силерди бул жака мен алып келгем. Чынында мен бул жака окуу жайдын изилдөө иштери боюнча гана келген жокмун. Чынында мага кен казуучу компания өтө чоң суммадагы акчаны каржылап берип, ушул жакты изилдөөгө жөнөткөн эле. Көрсө алар бизди атайлап билип туруп эле жөнөткөн окшойт. Эми кандай болгон күндө дагы баардыгы өтө кеч болуп калды окшойт деп айтат. Ошол жерден Ариана Деринин макулдугу менен андан ары жөнөп, бирок сөзсүз түрдө жардамды чакырып артка кайтып келерин айтат. Бул кезде Пол болсо жергиликтүү тургундардын баардыгын чогултуп, куралдарын даярдашат да тосмону сүзгүлөп чыга баштаган жырткычтардын баардыгын аткылап өлтүрө башташат. Ариана болсо шахтанын оозунан чыгып, мылтыктар атылып жаткан жакты көздөй эле чуркап жөнөдү. Бирок жолдон күтүлбөгөн жерден аны жырткычтардын бири жарадар кылат да кайрадан шахтаны көздөй эле сүйрөп кетти. Бир кезде эсине келген Ариана дароо эле куралын издей баштаса, жырткыч жандык аны жарадар кылып, кыймылдай албай турган кылып паралич кылып салды. Ариананы сүйрөп барган жерде Шон менен Дери дагы тирүү жатыптыр. Ошол жерде ал жандыктардын эң чоң ханышасы дагы бар болуп, алар жер алдында кадимкидей эле көбөйгөндөн көбөйө беришет экен. Жерде жаткан үчөө тең колу буттарын кыймылдатууга өтө оор болуп, жандыктар Шон
жандык ханышасына сүйрөп барып, Шон ошол жерден чоң жырткычка жем болот. Эми кезек Арианага келип, аны дагы ханышага жем кылуу үчүн сүйрөп жөнөшөт. Бирок бул кезде Ариана Шондун түшүп калган гранатасын алып алганга жетишкен эле. Чоң жандык дээрлик аны жутуп жиберейин деп калганда, Дэри болушунча аракет кылып жатып телефонунан музыка чыгарып жиберет. Үндү укканда жандыктар дароо эле чочулап калышат экен. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланган Ариана гранатаны жардырып жиберет да. Дэри экөө андан ары качып кеткенге мүмкүн болду. Алар шахтанын чоң оозуна жетип келген чекти жырткычтар деле жетип келишип, экөө аркан менен жогору көтөрүлө баштаса, жырткычтар дагы көтөрүлө башташты. Бир жырткыч Дэринин бутунан кармап калгандыктан анда эч бир айла калбай, Арианадан бычакты алат да аны менен коштошуп, арканды кесип жиберип жырткычтар менен кошо өзү дагы төмөн түшүп кетти. Бирок Ариана аркан менен жердин үстүнө чыкканча болбой эле, жанагы жырткычтар жардын беттери менен эле жабышып чыгып жетип келишет. Бактыга жараша аны Пол куткарып тартып алат да. Башка адамдар жырткычтарды шахтанын оозунан чыгарбай өрттөшүп, шахтанын оозун кайрадан бекитип салганга мүмкүн болот. Эми баягылардын арасынан жалгыз гана Ариана аман калды. Пол Ариананы кайрадан баягы тосмого алып келип, бир канча жылдар мурундагы менин баламды дал ушул жырткычтар алып кеткен. Азыркы учурда Шукум Хиллстык карта бетинен да өчүрүп салышкандыктан, жергиликтүү тургундар канча айтсак дагы адамдар бизге баары бир ишенбейт. Ошондуктан биз күчүбүздү жыйнап бул жырткычтарга каршы өзүбүз туралы деп жатабыз. Сен болсо бошсуң, келген жагыңа кайтып кете бер деп айтса, Ариана эч жака кетпей тургандыгын айтып, жергиликтүү жашоочулар менен бирге жанагы жандыктарга каршы турууну чечет. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.